ай мен деген сагынып үйлөндүрөйүн деле чакырган бар үйүңөр көрүнүш. Ата энем негизи каршы эмес, колдойт. Ооба мындай кызым депчи. Бизден урматса турса күчүмпөн айтасың деп коюйм. Мынтип айтып коет го, жигитиң болсо да жаман, болбосо да жаман депчи. 1,5 айдын ичинде ушундай Звезда болуп кетет деп ойлогон эмеспиз. Жакында эле Кыргызстанда толук иштелип чыккан тест жарыялар кызматын жүктөдүм. Мага бардыгынан да кийим-кече бөлүгүндө кенен тандоо болгону жакты. Анткени мен көптөн бери өзүмө сонун саркеч сумка таппай жүргөм. Тест тиркемесине кирип, издөө деген жерине сумкалар деп жаздым. Анан дароо издегенимди таптым. Тиркемени Play Market жана App Store'дон акысыз жүктөп алыңыз. Урматтуу көрөрмандар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бул анкета долбоору. Дагы бир жалпыңыздарга кутман кеч, кутман күн, кыскасы салам айтабыз. Бүгүн бизде конокто TikTok жана Instagram жылдыздары Жеңишгүл Айдана, Эки Сулуу долбоорунун актрисалары. Кош келиңиздер. Кош келдик, чоң рахмат. Абдан кубанычтабыз. Биздин долбоорубуздун маани маңызын түшүндүрүп өтөлү. Бизде интервью, анкета толтурабыз жана албетте көрөрмандар билбеген, биз билбеген сырларды бөлүшөбүз. Ачык айрым Жеңишгүлгө берилген анкетага жоопторду сиз жоопторун тапканга аракет кыласыз. Айдананын жоопторун сиз тапканга аракет кыласыз. Экөөңүздөр биргеликте канча убактан бери жашап атасыздар? Биздин жашаганыбыз, чогуу жашаганыбыз 3 жылдай болуп калды. Бирок кичинекей кезден бери айылга барып, каникулга барып турчубуз да. Мындайда айтканда, кичинекей кезден бери чогуу жүрөбүз. Сиздердин экөөңүздөрдүн атаңыздар бир тууган. Ошондо эки бир туугандын кыздарыбыз. Кимисиники улуураак? Бабам улуураак. Сиздин ата энеңиз Нарында турат? Ооба, Нарында турушат. Бирок сиздер чогуу жашайсыздар? Ооба. Чогуу жашайсыз. Байкем менен жеңемдин колундамын. Окууну бүтүп, студент болуп келип, анан чогуу жашап калдыңыздар. Жанагындай сонун харизмалуу, эл сүйүп көргөн, миллиондогон просмотр чогулткан видеолорду качан тартып баштадыңыздар? 1 айдан ашып калды, 1,5 ай болуп калды ошентип тартканыбыз. 1,5 айдын ичинде ушундай звезда болуп кетет деп ойлогон эмеспиз. Көрсө болот экен. Көрсө болот экен, азыр интернет заманы, TikToктун заманы. Бул видеону ким тартып баштады? Ким Идея кимде? Идея кимде? Бизге негизи көп эле жерден айтып калабыз, бизге илхом деген именно түнкү саат 1-де же 2-де келет да, отурган жериңдечи. Анан же көкөс эле отуруп эле Абу Бандитти көрүп калчубуз, анан кел тартпайлыбы деп, анан жактан да эжемди суранып жаткан жеринен келиңиз туруңуз тарталы деп эле. Түнкү саат 1-де мындай аябай бир идея камынган деле эмеспиз, мынтип кийиниш керек экен деп эле тартып койдук. Жана айтып калбады, өзүбүздүн баракчабыз бар деп, чайка жөн эле киргиздик. Анан мен ага чейин да TikTokто отурчумун, анан жөн эле киргизип койгом, Абу Бандит деп киргизип койсом уже калп айтпайм, бир 3-4 күндүн ичинде 1 миллион просмотр алып кеттик да. Бул СНГ баары жайылып, анан өзү ошол Абу Бандиттин автору да бизге жазып, кыздар сонун таптысыңар, өзүмдүн страничкама да киргизип коеюн деп, ал да өзүнүкүнө киргизип, ошондо мындай тарап кеттик десек да болот да. Сиздер мындай популярдуулукка даяр белеңиздер? Мындай жарып, интернетти жарып салсак, эртеңки күнүбүздө кандай болот? Монтип интервьюга чакырышат, биз барышыбыз керек болот. Же сиздер ушуну каалап, эңсеп, анан келип отурасыздарбы? Жок. Чында Айдана айтып өткөндөй, биз жөн эле өзүбүз үчүн өзүбүздүн страничкабызга ошол кезде Абу Бандит деген аябай тренд болуп атканда келгилем жөн эле тартып коелу деп жөн гана өзүбүздүн баракчабызга киргизгенбиз. Анан чынында мында ойлоп деле көргөн эмеспиз да. Анан ошончо миллион просмотр алганда аябай мындай чын эле өзүң ишенбей эткенсиң да. Анан чынында мындай биз пландап монтип звезда болушубуз керек, монтип барышыбыз чынында андай оюбуз жок болчу да.
жөн гана өзүбүздүн мындай илхом келгенде бизге жагат бул нерсе, элге тартуулайбыз, элге настроение берет экенбиз, ошол үчүн эле. Элдин маанайын көтөрүп, анан албетте өзүңүздөр үчүн. Так, жеңишкүл келиңиз. Анкета толтуруп көрдүңүздөр беле? Кичирээк кезиңиздерде сиздер ошол убакытты кармап Албетте. Жазып дагы эми сага жаккан бала акырын берип, ошону бүт баарынан ошол баракты издейсиң да, шатыр деп анан бягын карай калчу. Ошол үчүн анан эле. ошондо мындай дал келүүлөр болду беле? Жок. Анан эми сага ким жагат деп карасаң бир точка болуп калат. Анан өзүң атыңды санай Же биринчи тамгасын жазып туруп же сыйдан баштаса, "Йоо" деп калып кете бересиң. Сизде да ошондой болду беле? болгон. Кээ сүрөттө турат го, бир Жунпёдо ошол кезде эле чыкты эле го. F4 депчи. Бизде деле болгон, ал мектепте окуп жүргөндө. Эми биздин анкетабыз бир аз айырмаланат, кыскасы. Анда сиздерге жеңишкүл сизге, Айдана бул сизге. TikTok жана Instagram жылдыздары жеңишкүл Айдана. Абдан кубанычтабыз, анкеталар толтурулду. Эмне үчүн эки сулуу? Сиздер үчөөңүздөр го. Эки сулуу болгонубуздун себеби, мен айтып кеткендей, Жеку экөөбүз эле тартылчубуз видеого. Эжем болсо оператор эле болуп эле мынтип калчу да, анан тартып калчу да. Анан өзүнүн баракчасына киргизөрчү, бул эки сулуу ушинтти, анан эки сулуу мынтти депчи. Анан достор айтырчы, буларга өзүнчө баракча ачып кой да, элдер көрсүн, биз эле көрбөй деп. Анан баракча ачып атканда эки сулууду эле экөөбүзгө арналып эле жазып койгон да. Анан эжебиз болсо мындай үчүнчү киши керек болгондо эле тартылып калат. Анан ошондон улам эки сулуу болуп калганбыз. Ушундай. Анда Жекудан баштайбызбы, же Айданадан баштайбызбы? Жекудан баштайлычы. Жекудан баштайлы. Жеку болсо анда Айдана толтурган анкетаны тапканга аракет кылыш керек. Айдана гороскоп боюнча ким? Ой. Ой, Эми эгиздер. Эгиздер. Эми кыргызча кандай болот деп ойлонуп Биздинче. Азаматсыз, эгиздер. Жакшы көргөн кино тасмасы? Боз солкун. Просто кечке көрө берет. Кечке көрөсүң. Сонун го. Анан да чиркин өмүр деген бар го. Ошону жакшы көрөм. Илгерки тасмалар жакшы да, чын айтсаңыз, азыркыларга караганда. Боз солкун эми. Боз солкун эми биз үчүн илгерки эмес, бирок сиздер үчүн илгерки болуп калган. Биз үчүн илгерки болуп калды, кичине чоңоюп келатканда тартылган. Боз солкун эми мындай, кандай десем, эми сонун эмелер чагылдырылганда, чагылдырылганда, эме жери бар го, айта берейин. Айта бер. Монтаж кыласыңбы? Эмеге столун чай ичип отурса, столдун үстүнөн ушуп кетишет го десе, ай, мен деген сагын үйлөндүрөйүн деп эле чакырган бар, үйүңөр көрмөш деп жүрүшүн. Бүт жерлерин жашоосу дагы айтып турабыз да. Жаттап алгансыз. Жакшы көргөн тиктокер? Эми биринчи эле сага мээңе эмне келип атат мисалы? Кимди билесиң? Жана Барго? Барго? Айдана. Анан Айдана менен дагы Анан да Эми эки сулуу. Мына Азаматсыз, туптура. Жакшы көргөн ырчысы? Айта берейинби? Айта берейин. Бүгүн биз жашыра турган программа эмес, бул айта турган программа. Айтам. Дели. Нурмат Садыров. Эмне болуп ал ырчыга бир аз кайдыгер эмессиз? жана эме өзүбүз эле кыргыз кыздары деген ырлар аябай жагат, буга деле жагат ал ырчы. Экөөбүз аябай жактырабыз, анан ошондон улам Нурмат байкени да жактырып калганбыз да, эми ырчы катарычы. Ыры да сонун, өзү да жөнөкөй байке, сонун байке, баягыда да. Өзү деле бойдок. Карабайт байдок. Тамаша. Жакшы. Нурматка салам. Биз кийинки суроого өтөрели. Эгерде бир жаман адаттан арылганга мүмкүнчүлүгү болсо, кайсы адатынан арылмак? Кайсы адатын өзү анча жакшы көрбөйт экен? Бир жакка чакырса, мисалы, азыр сиздер деле бир эме
3:30 кел десе, биз 10 минутта кечип келдик да. Ушул сыяктуу эле бир жака барса, бул мындай канчага чакырса, наоборот, үйдөн ошончо да чыгат да. Ошонусунан. 3'te çıktı. 3'e çakırmadı öyle koy çıkayım dedi. 3'te. Настоящий кыргыз мындай. Анан азыр ойлонуп көрөйүнчү. 5'e çakırsa men bargıça elin bari çoğulup kalat. 5:30 varıp kalan 5'te çıkayım dedi. Может, уюкучу десең, э? Жок ой. Үйдө киммин мен? Ушуну айтайын дегенде эми айтышка туура келип калды эле, жалко. Ооба, эч нерсе эми кылбайт дейм, бирок кылат, көңүлү келсе. Туура айттыңыз, жалкоолуктан арылмакмын деп жазыптыр Айдана. Кайсы эрке да? Сиз ошону үйдүн кичүүсү. Эжеңиз бар дагы? Мен балдар. Болду. Экөөбүз элебиз. Үйдө да эки суу. Папамдын эң эрке кызымын анан. Ушундай экен жашоо. Неме анча деле жалкоолгум келбейт, бирок ошондой болуп калып атпайбы деп коесузбу. Эми кичинекей кезинен бери ушинтип папам деле көп кылдырчу эмес. Эжем деле. Ортоңор канча жаш? 4 жаш. Ортобуз 4 жаш. Анан билбейм, эмне болуп жалкоо деле эмесмин анчалык. Кылам эле го, эмне жамандап атасың? Анда эжеңиз сиздер менен сиздер курактуу эле көрүнөт экен абдан. Айырмаңар байкалбайт экен. Кийинки суроо. Кайсы тилди үйрөнгүсү келет? Англис тилинен башка. Точно түркчө эмес. Түркчө деп чыгат. Буга чейин эме универде окуп жүргөндө эме французча окучу да. Анан менче бир 2-3 эле сөз билип, ошондо жаттай албай эле, кыйналбай элечи. Анан ошону может үйрөнгүсү келет. Эмне үчүн француз тили? Сонун мындай мен окуп үйрөнүп атканда аябай таттуу тили го. Мындай жакшы угулат да, бирок ошончо да кыйын экен да. Анан ошону үйрөнгүм келе берет, мындай жок деп түшүнүп. Карайсызбы, сонун угулат да, ушинтип. Окууда эмне болуп үйрөнүп калдыңыз? Окуудан биринчи курста мен эмеге улуттук университеттин КЕФ деген факультетине тапшыргам, экономист. Анан аяка сөзсүз бир тил тандашың керек болчу экен, немисче же французча. Анан французча жана француз тилин үйрөнүп колдон келбей калды, бирок. Колдон келбей калды, университетте да алмаштырып ийдим деп. Анан ошондойдон университет таңдап калдым деп коймун. Айдананын хоббиси. Может, азыр биз кылып аткан нерсе бийлөө, анан китеп окуу десем да болот, китепти көп окуйт. Чындаппы? Ошону жазып алып турум туура. Эмне китептерди окуйсуз? Эми көбүнчө зарубежныйларды окуйм. Роман? Пауло Коэльо? Жактарды окуйт да. Анан карасаң уктап, свет өчүрбөй дейт. Мен өчүрбөй кыйналып уктайм, төшөк жабылчу. Анан карасаң бир 10 минуттан эле уктап калам. Анан өзүм өчүрөм туруп. Жайчы керек да. Эле жок да. Жашы ушундай эле. Мектептен дейт. Канча жашта кача баштаган дейт. Ошондой дөөнөрлөр бар экен көрсө. Бул деген бир 8-9 классынан башталса керек да. Класснанбы? Класстан эмес. Суроону кайраттыңызчы? Мектептен канча жашта кача баштаган? Жаштанбы? Ошо тура эле. Ошо тура эле. 8-9 жашта. 8-9. Эмне анча? Эмне эрте качкансың? 8-9 жаш деген бул деген 3-4 класс болуп калат, 8 класста, 8 жашта 3 класс болдуңарбы? Ой, нет, 3 классында 9 жашта экен анда тура. 2-3 класс. Ооба, жок, 2 эмес, 3 класста. 3 класс. Эсимде да, эме дагы эле эсимде деген. Анда Бакушмал Гүжүмпөн сериалы чыгып. Бакуштум. Ушу сенин айыңан деп элечи. Анан саат 12:25 окучум. Өлө 12:20 көрүп атам да, сериалдын артынан сериал же түгөнбөйт ал сериал. Анан DVD дискте. DVD дискте анан сабакка барышка туура келип атат. Үйдө да анда эч ким жок болчу. Анан сабакка кеттим, эмиш алып, кетип алып, тиги подушкамдагы эметип алгам. Эке Гүжүмпөн көрөбүз, пожалуйста деп анан үйүнө алып экөөбүз Гүжүмпөн көрөбүз. Биринчи жолу ошондо качып. Анда мамамдар билип анан айткан, бул кыз оюн туура эмес, окушуң керек деп. Анан Эртең кайра ачканды коюм деп. Андан кийин эми түшүндүм да, коюм мындай туура эмес экенин деп.
ошо күжүнпөн айынан болчу. Айтсам эл айткызып койсун. Ошону билсечи гана. Ошону айтпасам. Баркына жетсечи Жүрөт гана. какта бир Кореяда төгүлөт. Эмдигиче эми кумир тутасызбы? Эми кумир дегенде мындай күйөрмаңызбы же башка адамдар калмаштыбы? Күжүнпөлөр. Алмашат да, конечно, азыр андан башка кандай сулуулар бар? Нурматсадыр. Бизде Нурматсадыр турса күжүнпөн айтасыз деп коеюн. Бираз жакындаган турбайбы, э? Кийинки суроо. Айдананын жакшы көргөн сабагы. негизи өзүчү баягы мектепте окуп бүткөндөн кийин кыялданабыз го баарыбыз могу кесибимде эсе болом деп, анан бул врач болмок да. Косметолог. Анан эми Ошондон айынан жок. Буйрубай калыптыр. Буйрубай калыптыр, ошол биология, химияны жакшы окучу да. Прям эмелерди чакчу да, жана реакциялар чыгарчу элек го. Формулаларды. Анан жок. Ошентип болбой калдым. Эмне болбой калды? Эмне болтурбай койду? Сиз атасынын эрке кызы, сиз каалаган могу нерсеге окуйм ата десең, о? Жок, эми анчалык чалчаңдасам деле болбойт да эми. Эме? Же приоритеттер өзгөрдүбү? Өзгөргөн деле жок. Чын эле аракет кылдым, ортуну бердим, анан ошо биологиядан дагы эме курска барбай, именно химиядан баргам да. Барсам биологиядан алып кетип химиямды жетпей калат экен да ортадан. Ошентип ортадан химияны жетпей алып эле барбай калгам. Кап. Азыр калуу барбы дагы эле? Азыр жок. Чындыгында уже мындай бир орто деген жаман нерсе экен, мындай бир шаңды сындырып салат экен да. Чүнчүп салды. Ооба, анан. Замансыз. Соңку сурообуз бар экен. Instagram же TikTok? Кайсынысын тандайт Айдана? Instagram. Ошондо Барына туура жооп берди. 10 суроонун ичинен 9 суроого туура жооп жатты. Ой, сиздер абдан жакын бир тууган эже сиңдилер экенсиздер, азаматсыздар. Кимиңиздер улуусуздар? Жок. 13 күнгө болдум. 13 күнгө. 9-майда төрөлгөн. Ошончо да 9-май. 9-май, сиз болсо ошондо 22-май. 22-май. Жакында эле ТСА жарыялар кызматы жөнүндө билдим жана телефонума жүктөдүм. Бул жерден каалаган нерсени сатса болот. Менде 2 саат бар болчу. Мага тез арада акча керек болуп, анын бирөөсүн саттым. Тиркемеге жарыяны киргиздим. Анан мына товар сатылды. Акча менин колумда. Эгер товарды оңой жана тез саткыңар келсе, баарыңар ТСАТты Play Market'тен жана App Store'дан көчүрүп алгыла. ТСАТ, чоң базар, баары бар. Эми Жеко Жеңиш Гүлдүн суроолорун, жоопторун тапканга аракет кылабыз. Жылы эмне? Жылы эмне Жеңиш Гүлдүн? Кайсы жылда төрөлдү? Эме да? Дракон. Ооба. Дракон. Ажыдар. Негизи. Тура эле. Бул туура жазып турбу? Туура эмес жазып коюптур бирок. Өзү билбейт өзү эмне экенин. Мен көп нерсени үйрөтөм буга. Чын элеби? Жок. Не деп жазып тур? Эме гороскоп деп түшүнүп алгам, ооба, эме деп жазып. Гороскоп боюнча Телец. Эме, жачы депчү эле. Жок. Телец деген букачар. Букачар деп туура жазыптыр. Жакшы көргөн майрамы? Не майрам жакшы көрөсүң? 7-мартты. Жакай. Жаңы жылбы? Жаңы жыл экен. Жаңы. Эмнеге жаңы жылды жакшы көрөсүз? Сонун го. Ооба, сонун өзүнчө мындай маанайда башкача болуп жаңы жыл келип атат дегенде эле Жаңы барактар ачылып, жаңы шанстар. Жаңы барактар ачылып, анан ёлка тигип эле өзүнчө эле Ёлканы айлантып койсуң. Жеңиш Гүлдүн жакшы көргөн актёру? таппайт. Таппайт. Шамиля койдук. Көрсө точно. Жакшы көргөн актёрум. Эме моларбы? Жок. Жок. Анда кыргыздардан эле. Кыргыздардан эле Деги. Эме жанагы чиркин өмүрдө жаздыкка жүргөндө көргөн ошондук койсун. Билбейм. Сүймөн Кулчокмаров. Биздин замандашыбыз. Аябай Кичине ушундай намектерди берсеңер келди.
драмалык дагы, комедия дагы абдан жакшы недавно бардык го ошол. Эмиль Эсеналиев. Жан дагы роль жаратып баарыбызды кубанткан. Злой эме злой каарманды имеется в виду, ошол кинодогу. Жок. Ой, эме Таппай калдык. Болот Тентимишевкен көрсө. ошол айтып атпаймынбы, злой эмедеги деп мындай Не деги? терс каарманды ойногонда. Ооба, эки баатыр да. Терс карманды. Туура таптым, просто атын Көргөн эмессиз. айтып берели. Супер кудаларды айтып аткан өлөт. Жок, бул эки баатыр тартылган да ошол Жакшы көргөн сабагы. тарых, кыргыз тил. Точно могу эмеге жок, математика дегенге жоксуң да. Адабият. История. Баарын айтып өттүңүз, бирок эмнедир дене тарбияны айтып. Жакшыдан мен чыгап ойнойсуң калашынчы. Хожалады. Окшоп турайм, чынында окшошпойт. Чын бизге жыргал болчу чүнбү? Сизге деле жакчу эле. Ооба. Майылда. Сизге эмнеси менен жакчы? Эми сабак өтпөйсүң жыргап эшикке чыгарып ет калашыңча ойноп иш кылып анан Акырын темирден монтип туруп андан ары койсуң үйгө. кетесиң да үйгө. Ушундай да болчу эле. Бурсу бундай жакшы көргөн турасың. Негизи физкультура акыркы сабак болуп койчу да. Кээде 4-чү сабак, анан кечке ойноп анан кетип каласың. Сиз ошондо кеңеш Орто мектебин бүтүрдүңүз айлык, э? Кеңеш качан? Жаман көргөн сабагы? Математика. Алгебра экен. Кайсы өлкөгө баргысы келет? Турция. Дубай. Корея же. Эмнеге Корея? Күжүмпөчүлүк. Сиз да күжүмпөдү абдан көрдүңүз беле? Ооба, мектепте окуп жүргөндө эле көрчүмүн. Анан негизи эле корейский сериалдарды, дорамаларды өлө көрөм деп коебуз. Кайсысы чыкса өлө аркасынан монтип. Таң атпай эле көрөрүк. Актерлору да жакшы мындай. Жагат да. Илей беришет го? Ошо ыйлаган жакшы да. Өзү мага келет. Эме ыйлай турган сериал айтчы дейт. Анан айтсам, мен айтып атпайбы, бул Светти күйгүзүп, китап окуй уктап калам депчи, а бул таң аткача көп деп отура берет. Мисалы, чай ичип, үйдөн тамак ичип барыбыз жатабыз да. Бир 11-12-де көрүп отуруп, кандай билбей калам да. Карасам эле 6-7 болуп калат. Кайра эртең менен 9-га туруш керек сабакка. Эми азыр сабактар онлайн болуп жыргал болуп калды го эми. Рангиз коюп жата бер. Айтпат. Кийинки суроо, жакшы көргөн суусундугу. Кола, Пепси. Пепси экен. Ичпей албадым беле. Акыркы жолу кайсы китепти окуду эле? Биринчи келгиле мындай суроо атабыз. Китеп окуду эле деп койсуң. Эй, Бул же Станиславский, же Чеховду окуса керек. Кайсы экен? Чехов. Ошо. Техника актера. Техника актера деген китеп кандай экен? Сунуштайсызбы? эми негизи бул актерлор менен келечек, ошо актерский жагында окуп атпаймынбы? Келечекте мындай актер болом деген ошол адамдарга мындай бүт нерсени үйрөтөт да. Сахнага кантип чыгыштан баштап сүйлөө бүт нерсе жазылган. Анан ошол Станиславскийдин 2 томун тең окуп бүткөм. Анан азыр Чехов, азыр ошол Чеховдун техника актера деген окуп атам. Көбүн эсе, мисалы үчүн ошол чыгармачылыкты тандаган өзгөчө кыздарга ата-энеси көп каршылык билдирет го. Жөн эле койгучу, бир жол боло койчу, актриса болбой эле койчу, үйгө жолубойсуң, андан көрөк жакшынакай кесипке, жакшынакай күйөөгө тей дегендей. Сиздерде үй бүлөдө кандай? Колдойбу, каршыбы, нейтралдуубу? Чындыгында ошол 1000 мертебе ыраазыбыз ата-энебизге. Кандай гана
кадам баштабай эле болгон жерден мындай колдоо көргөзүп келет да. Албетте бизде деле болду мындай эжем өзү аябай ырдагысы келет. Мындай өз эме кыялы бар. ооба кыялы бар. Мамабыз дагы ырчы да биздинче. Анан ошол бүт таланты бар, ошол алып отурду го баштабай. Калбай калыптыр да. Анан эжем дагы кичинекесинен ырдагысы келет, ырдайм десе болбой эле. Мамам айтып берчү, жок, кандай труд бар. Сага чыгып ырдап коюш бул оңой эмес. Артында жакшы көргөн да бар, жаман көргөн да бар. Көз бар. Көз бар. Мен бул эмеге ырчы болгомо мен бат эле жетип калган жокмун дейт да. Көп тоскоолдуктар болду, эмелер болду. Ошентип мындай сага каалабайм дейт да, сен ошол жол менен өтүшүңдү депчи. Эжеме. Апабызбы? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Гүлназ Бекболсун кызы. Анан эжем бирок болбой эле эме таланты аябай өркүндөп бата албай. Эме өзү политехте окуган. Эжем анан политехте деле ырдап деле жүрөчү, биягында деле жүрөчү. Анан азыр подружкасы экөө дагы бияка ырдап, тойлорго да барып чыгып ырдап, азыр дагы ошонун артынан келатат. Анан эми ата-энем түшүндү да, болбой эле буга жагат экен, андай мейли андай деп. Азыртадан эме уруксат бере баштады. Ал эми азыркы биз тартып аткан видеону карап эме формалары деле карабайсызбы? Ал костюмдарды кактан таап атасыз. Папабыздын эле костюмдары, анан өздөрү деле айтып калат, мынтип тарткыла, дегинтип тарткыла, биягын мынтип койгула деп. Биринчи биз видеону тартып бүттүк, монтаж кылдык, анан эме папасы менен мамасы карасып көрсөңөр депчи. Анан алар күлсө, анда болду, анда элге жагат дейбиз да. Анан ошондон аркылуу өтөт бизде. Кээде мисалы үчүн видео даярдап туруп алар болбой чыгарбагыла деген учур болду беле? Аны дагы биз учитывать эткенге аракет кылабыз, эми мунуңар аша чыгарып коюп. Ооба, андан биринчи айтабыз, мынтип тарталып атабыз, кандай дейсиңер дейбиз да, биринчи. Тартканга чейин эле акылдашып коюп турасың. Бизде ошол Экөө бирдей болдойбу же кандай? мен ата-энем колдойт. Экөө тең. Ооба, экөө тең колдойт. Анткени мен мектепте окуп жүргөндө эле ошол бир нерсе конкурс десе эле мен чыкчумун да. Кой катыша калайын, мынта калайын депчи. Анан ошол школду бүткөндөн кийин тапшыргам. Анан өтүп кеткем. Талант бар экен деп десеңби. Ата-энем негизи каршы эмес, колдойт. Ооба, мындай кыл кызым депчи. Анан ошол анда сиздердин жолуңар болуптур, бактыга жараша ата-энелер бир толкунда экен, анан албетте колдогону дагы абдан маанилүү. Үй бүлөнүн колдоосу жок, деги эле бир эч бир ийгиликке жетиш мүмкүн эмес болуш керек. Анан ошондой колдой турган жолдоштор буйрусун. Кийинки суроо. Жеңишгүлдүн жакшы көргөн тамагы? Дымдама. Бирөөсү плов экен. Ким жакшы жасайт? Жок, бизде повар. мен үйдө шеф повар деп элечи. Негизи мактанбайм, бирок тамакты жакшы жасайм да. Плов, дымдаманы өзүм жасап, өзүм жеп эле жүрөм деп элечи. Өзүңүздүкү өзүңүзгө Көбүнчө жагат. ошо тамакты мен жасайм. Өзүңүзгө жакса элге да жагат деген сөздө демек. Булар айтып берчү, Жеку, сенин тамагың дамдуураак, сен жаса деп, бул алдай берет деп элечи. Жок, мен эмелер жакшы кылам, жанагы пицца, мындай творог, кекс. Мен наоборот андайга жокмун да. Мен чисто мындай суп-муп ошондойлорго жакшы. Бир айда бир ишин Сиз мындай горячий блюдо, сиз болсо мындай закуска-покуска, десерт дегендерге жакшы турбайбы, бөлүшүп алыпсыздар. И соңку суроо. Биринчи сүйүп калган жигиттин аты? Ай, ал кетпейт да моюктан. Азыр рекомендация деген. Эме кличкасы Эбо. Толук аты Эрболот беле. Билет экенмин да. Билет экенсиз? Анда көрүп сүй баян бизге айтып бербейсизби эмне болгон, качан болгон? жамандапсың. Жамандайм, браслетиңиз деп аласың. Көптөн бери айта Ойлоп албай көрсөм, жүргөм. кичинекей элекмин да. Азыр чоң. Эме 9-класстан баштап 1-курска чейин сүйлөшкөм. Эми 11-класс, 1-курсту бүткөнгө чейин да. Даже бүтө элекке чейин 9-класстан 11-класска чейин 3 жыл. 4 жыл, почти 4 жылдай. 4 жыл, узакка созулуп. Эми ушундай экен, жылдызыбыз келишпей калды. Эми жаман бала дебейм, жакшы эле болчу. Анан ушундай болот го, кээде
бир жери жакпай калат. Бир качак кылып коем десең. До сих пор кечире албай турдум койда. Кандай? Просто урушуп кеттим. Просто урушуп кеттик эми ушундай экен. Мынтип айтып коет го, жигитиң болсо да жаман, болбосо да жаман депчи. Болсо да жаман, болбосо да жаман. Болсо эми монтип проблема болуп, не болуп, короче, бир өзүнчө понт боло берет го ана. А жок болсо дагы ичине Келтиресиң да. Ачык жооп үчүн чоң рахмат. Жеку тууралуу Айдана 9 суроого туура жооп жазат. Баракелде. Сүйүктүү көрөрмандар, биздин анкета долбоорубуз уланууда. Бүгүн бизде Instagram жана TikTok жылдыздары элдин сүймөнчүгү эки сулуу долбоорунун авторлору Жеңишгүл жана Айдана. Айдана жана Жеңишгүл. Жеңишгүл бир аз 13 күнгө улураак экен, ошондуктан Жеңишгүлдү биринчи айтып атам. Каршы эмессиз, э? Абдан кубанычтабыз. Бизге абдан ачык жоопторду айтып өттүңүздөр. Эми экинчи турубузда шарт боюнча эми сүрөттөр менен болот суроолор. Сүрөттөр аркылуу беребиз. Анда көңүлдөрдү экранга буралы. Алгач Жеңишгүл тууралуу суроолор Айданага берилет. Бул какта? Кантип эле ушул кыздын жигити жок. Таң калышты да. Бирок Инстаграмда бир жакшынакай жазуу жазыптыр. Сүрөттөрүнө, посттун описаниясы. Эмне деп жазган болушу мүмкүн? Негизи сиз подписка бериңиз. Ким лайк коюп, ким эмне болду? Аны карайм, бирок описанияңды окуйм дейм. Мондай бир текст жазып берип картырысты. Тамаша. Чоң текст жазабы, Жок, бул бир түркчө бир нерсе деп жазсаң керек да, каксыңда, Хаятың үтүлүм деп. Ай. Жайме деп жазсаң керек. Монтип турсаң сонунда деп. Билбейм, эмне деп жаздың эле. кичине баш немесин айтып койсочу. Кичине намек кыргызып койгон, Багып берип коюңуз. Билбейм. Сиз билбейсизби? Эстей албай атам. Эстей албай Кыргызча эле койду. экен, же орусча экен, же түркчө экен. Сиз өзүңүз деле билбейсиз. Анда жооп. Кандайсыңар? Девчонка, буренкаларым. Бунун фантазиясы чыга эле жатат. Бул эмне болуп жазылганын айтып берейин деп эле. Бир казак бир бала чыкты эле го. Ошол маалда өлө издөө болгом да. Жанагы азыркы учурда эле популярдуу болуп аткан Джонинин бир ырларын жанагы каминя 6 утра деп ырдап чыкты эле го бир бала. Ошол бир сторисине кирип, Instagram баракчасына кирип калсам, ушул кандайсыңар, сушонка, буренкаларым деп эле ушинтип бериптир да, анан ошону эместедим. Бир жыл мурун жазыптырсыз, бул жазуу менен. Кийинки суроо. Бул жерде Шпагат кылып аткан. шпагат кылып атат. Эки скамейканын ортосунда. Эки скамейканын ортосунда. Туура. Азаматсыз. Мен жак жагында подмогада турган кулап калсам өтө. Мурун эле ушундай ийилгич белеңиз, же актёрдук факультетке тапшыргандан кийин гимнастика менен алек болуп калдыңызбы? Негизи ушундай ийил чеккенмин да. Анан универге тапшыргандан кийин эле бир калп айтпасам бир жумадан кийин эле мындай сразу эле отуруп кеткем да, батанцка барып, кээ бирөөлөр багыштыр кыйналып, аны чоюп ишип, мен өзүм эле. Кийинки суроо. Бул жакта ким турат? Бир эркек бала. Бир эркек бала? Тең да. Көлөкөй деп койчу эле. Туура. Жигит. Ушуну атайын тургузуңар беле, Жок, мен сүрөткө чыгып атам, кач деп келаткан, анан түшүп калыптыр да. Так, 3 суроонун 2 суроосуна туура жооп узаттыңыз. Эми биз Жеңишгүлгө өтөбүз. Жеңишгүл, келиңиз суроолорду сизге узаталы. Эмне деп жазылган, Эмне деп жазылган? билесиз Мындай го. позаны кайталаш да оор го, я. Анда деген монтесиңер, колду 90 градус көтөрөсүр деп элечи. Жок. Ачкыны монтесиңер деп эле. Бул жерде де ошончолук крутой болуш керек экен да. Туура.
Бул адамдан жакта турган камера мунук сүрөткө эмес. түшүшүн мынтип төрөлүш камера керек. муну Камера мунук эмес, бир байкенки болсо керек. Тиянда жанда Kia ошондукудай эле кичинекей. Чаканыракпы? Эме көрсө бул безрукавка мени толугураак кылып көрсөтүп коет экен. Анан бизде нарында могу үстүндө кийип турбайбы ошону деген бортоной же өпкө кап деп айтат силерде. Өпкө кап. Ой, өпкө кап, анан чыптама. Или Чыптама эле? Чыптама деп айтат, силерде кандай деп айтат деп. Бор кандай? Бортоной. Бортоной дебейсиз, бул өзүнүн оюнан чыгып койду. Могу үстүндөгү безрукавка толук көргөзөт экен. Нарында бизде өпкө как. Ай, чыптама дейт силердечи. Көп жазган. Сиз кактыксыз? Мен чүйлүкмүн. Чүйлүксүзбү? Бизде чүйдө дагы чыптама дейт деген бирөө жазып коюптур. Мен оштон болом, бизде деген кемзир дейт. Именно кемзир деп окугула. Чыптама өпкө как эмес, өпкө кап. Өпкө. Бет кап дегенде эле өпкөнү кап дейт. Эмне кап деп жазып коесуз? Анда кээде биз Кээде болуп кетет ушундай. Эме кыдейт окут буну. Күлбөңүз биякта эме жүрөт. Бул жерде прическа сокмуш го? Жок, эмне болгонсуң? Тырышыпсың. Бир нерсе айтып берип аткан окшойм. Биякта мен не Эмне кылып атам? кийим кийип келген? Кийимин табышым керек бе? Айдан, Ичинде кара футболка. Ой, жок. Ой, наоборот, ак футболка, анан үстүндө деген эме костюм мындай. Пиджак. Чаралама болгон бирдеке да. Мындай симметричный болуш үчүн турбайбы? Кызыл. Туура жоон көрөлү анда. Кызыл. Да. Чакмак пиджак Именно кийип не келди. тот момент скриншот кылып атпсыңар, кичине мынтип отурсаң да кылбайт. Жанагындай, мондайбы? Мынтип кичине колдоп отурсаң да. Жок, сонун эле болуп турбайбы? Кийинки суроо өтөлү. Ушундай нерсе. Буга описание. Эмне деп жазган? Бул телеграмда болуш керек. Каяктан таптыңыз биздин? Бул жерде деген жооп деген ремонт кылып атканбыз да. Көрдүңөрбү, экөөбүз эле кылганбыз, баягы ушу бет баштын баары аки, анан эмне деп жазганы точно бир нерсе, бир актер ким эле? Ой, эме модель. Деп сүрөткө чыгышат го, американский. И баса сиз жанагы Люси Льюга окшош экенсиз, э? Анча-мынча. Таанайт аны. Ангелы Чарлидеги бар го, жанагы китаянкасы. Жок, ал Убить Билада бар го, жанагы японка. Бирас. Анан карап көрөм, нормально болсо ого деп койдум. Туугандар, биз жакшы амансыздарбы? Оорубагыла, биз болсо эс алганы бардык десек, үйдөгүлөр ремонт кылдырып койду. Анан мен бул сүрөттө уже крышам тайып, Жек болсо Белла Хадид иши кылып окшош турдум. Белла Хадид эмнеси? Ошол бөлөм деп аябай аракеттенген кези эле. Ошол болом деп. Мен 3 Белла Хадид? Эме американский бул аябай знаменитый ушундай бир модель бар да. Анан Америкада ушундай мода болгон, бизге деле келген, монтип сүрөткө чыгыргынчы. Жеңишкүл бир суроого туура жооп берди. Жок, экөөнү туура жооп берди. Азаматсыздар, баракелде, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, азаматсыздар. Биринчи турда Айдана көбүрөөк туура жооп узатты, 9 суроого, Ал эми экинчи турубузда тең болду. Кыскасы, сиздер мындай рекордду коюп атасыздар. Жалпы 10 суроонун ичинен 9 суроого, 8 суроого, анан сүрөт менен дагы суроолорду мындай казып чукуп берсек дагы таап коюп атасыздар. Сиздер чындап эле аябай бир толкундагы мыкты эки бир туугандар, бир туугандан дагы артык жакыныраак экенсиздер. Абдан суктанып, анан сиздерден абдан дагы көп видеолорду күтөбүз. Чоң рахмат. Урматтуу достор, биздин көрөрмандарыбыз, анкета долбоорунда бизде конокто Эки сулуу аттуу проекттин авторлору Instagram жана TikToктон жазылып, катталып, сонун видеолорду көрүп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле биздин каналыбызга да катталганды унутпаңыздар. Коңгуроону басып, лайктан жадырып, анан бүгүн
бүгүн ким сизге көбүрөөк жакты? Айдана же Жеңиш? Жазып коюңуздарчы, бизге кызык болуп атат. Кимдин аудиториясы аябай мындай көбүрөөк лоялдуу экен, анан көбүрөөк активдүүрөөк экен. Сиздер менен кош айтышалы. Бар болуңуздар, достор. Жакшы калгыла.